Жалпақташта жер көчкү токтой элек. Бүгүн да жер сүрүлүп, 45 турак жайды басып калды. Арасында социалдык мекемелер да бар. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Аны мен Жанара Самединова алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн Өзгөндүн Жалпакташ айыл аймагынын Курбуташ айылы менен Маркс айылынын ортосундагы жер көчкү 45 турак жайды басып калды. Ошондой эле бир ФАП, бир мечит, 35 электр мамысы, мектеп жана айылдагы көрүстөн көчкү алдында калгандыгын өкмөт башчысы Кутманбек Эралиев билдирди. 30 апрелден бери жер көчкүнүн сүрүлүү процесси токтой элек аймакта жалпы 61 турак жай, 4 социалдык объект жайгашкан. Жаратылыш кырсык темасын улай эле Өзгөндөгү жер көчкү менен Чоңалайдагы зилзаладан жабыркагандарга жардам өз убагында көрсөтүлөт. Мындай тапшырманы президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду кабыл алган учурда милдеттендирди. Жээнбеков кырсыктын кесепеттерин жоюу, кооптуу аймактардагы элдин коопсуздугун камсыздоо аракеттери жөнүндө маалымат берди. Атамбаев жардам берүү жана калыбына келтирүү иштерин өз мөөнөтүндө аткарууну тапшырды. Чоңалай районунда 3 майда катуу жер титирөө болуп, жүздөгөн үйлөрдөн жарака кетип, эл чатырларга көчүрүлгөн. 29 апрелде таңга маал жүргөн жер көчкү Өзгөндүн Аюсай айылындагы 7 үйдү басып, 24 адам анын алдында калган. Өзгөн жана Чоңалай районундагы жаратылыш кырсыктарынан жабыркагандарга жардамдар жыйналып жатат. Ошол тапта Акчалай жана Тамагаш азыктары чогултулуп, алгачкы бөлүгү эртең жеткирилет. Өкмөт тарабынан ачылган атайын эсепке кайдыгер эмес жарандардан 100 миңге жакын каражат түшкөн. Акчалай жардам көрсөтүү өнөктүгү качан токтотулушу азырынча анык эмес. Андыктан жардам берүүнү каалаган жарандар мүмкүнчүлүктөрүнө жараша колдоо көрсөтсө болот. Табият кырсыктарынан жабыркагандарга көрсөтүлгөн жардамдар тууралуу Гүлзада Турсунбаева сөз кылат. Акчалай каражат жана Тамагаш азыктары. Мунун баары Өзгөндөгү жаратылыш кырсыктарынан жабыркагандар үчүн элден чогулган жардамдар. Кызыл Жарым ай коомуна ушул тапта көчкүдөн жабыркагандарга кайдыгер эмес жарандар колунан келген жардамдарын беришүүдө. Азыркы күндө көпчүлүк айтып атат, мындай Тамагаш түрүндө жеткиликтүү көп адамдар алып барып берет. Ошондуктан көп болбосо да, ошо топтолгон 100 миң болсо, бир 10 адамга бөлүп туруп, эң мындай үйүндө керектүү нерселерин алып чыкканга жетишпей калган адамдарга Акчалай түрүндө бул конвертке же болбосо банктагы карточка аркылуу бергенге аракет кылабыз. Бул эртең буюрса, эртең 11 май күнү таркатылып берилет. 29 апрель таңга маал жүргөн жер көчкү. Өзгөндүн Аюсай айылында 11 үйдү басып, 24 адам каза болгон. Эртеси 60 кожолукка 30 чатыр берилип, ушул күнгө чейин ар биринде 2ден үй бүлө жашап жатат. Ошондой эле Чоңалайдагы күчү 6-7 балдык жер силкинүү катталган Жекенди айылында да 550 чатыр тигилген. Ош облусунун Өзгөн районунун жана Чоңалай районунда табигый кырсыктан катталган кырсыкка байланыштуу атайын шот ачылды. Шотко ошол ар бир жаран өзүнүн каалоосу менен салым кошсо болот. Шоттун жабылышы азырынча белгисиз. Түшкөн акча каражаттары атайын түзүлгөн комиссия негизинде адрестүү бөлүнүп берилет. Өлкөнүн бардык аймактарынан Өзгөндөгү жер көчкүдөн мерт кеткендердин жакындарына жана зилзаладан жапа чеккендерге көмөк көрсөтүүгө болот. Мындан тышкары азык-түлүк түрүндө гуманитардык жардам чогултуу чаралары да жүргүзүлүүдө. Учурда өкмөт жана Кызыл Жарым ай коому тарабынан 2 эсеп ачылган. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2017 жылдын 3 майында Чоңалай районундагы жер титирөөдөн жабыркагандар үчүн 44-07-01-21-00-00-93-83. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Өзгөн районундагы Зергер айыл өкмөтүнө караштуу Аю айылындагы жер көчкүдөн жабыркагандар үчүн 44-07-01-21-00-92-82. Ал эми Кыргызстандын улуттук Кызыл Жарым ай коому ачкан эсеп Алай районундагы жер титирөөдөн жабыркагандар үчүн 02-11-12-01-21-00-65. Мындан сырткары жардам берүүнү каалагандар Ош шаары, Байеленов 3 дареги боюнча жайгашкан Кызыл Жарым ай коомунун кеңсесине дагы гуманитардык жардам катары азык-түлүк, кийим-кечектерди алып келишсе болот. Кошумчалай кетсек, ачылган эсептер азырынча токтотулбайт. Каалоочулар мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам көрсөтүшсө болот. Гүлзада Турсунбаева, Азам Бузриков, Ынтымак. МЧС городской местечесиздер.
Президент Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапары менен барат. Маалыматка караганда, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен болуучу президенттин иш сапары 13 майда башталат. Ал Бейжин шаарында 14-15 майда өтө турган бир алкак бир жол эл аралык форумуна катышат. Ошондой эле Си Цзиньпин менен жолугушуусу болжолдонууда. Алмазбек Атамбаев Кытайга быйыл 5 январда иш сапар менен барган. Анын сапары эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алака түзүлгөнүн 25 жылдыгына туура келген. Кытай Кыргызстандын негизги соода өнүктөштөрүнүн бири. Расмий маалымат боюнча тараптар дипломатиялык мамиле түзгөндөн бери Кыргызстанга Кытайдан келген түз инвестициянын көлөмү 1,2 миллиард доллардан ашкан. Кыргызстандын Иранга эт экспорттой баштады. Эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташуусунун алкагында акыркы айда Иранга Кыргызстандан 120 тонна тоңдурулган эт жиберилген. Бул 19 апрелде Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зарифтин катышуусу менен өткөн бизнес форумда түзүлгөн келишимдердин алгачкы жетишкендиги катары бааланууда. Экономика министрлигинин маалымдашынча, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына 14,8 миллион долларды түздү. Ал эми акыркы 5 жылда Ирандан келген инвестициялар 3 миллион доллардан ашкан. Өткөн жылдын аягында Кыргызстанга Ирандын президенти Хасан Раухани расмий визит менен келип кеткен. Быйыл Кыргызстан менен Ирандын дипломатиялык кызматташтыгына 25 жыл толду. Билим берүү министрлиги айдоочуларды даярдаган 210 мектепти текшерип, анын 102-сине эскертүү берди. Бул тууралуу мекеменин лицензия берүү бөлүмүнүн адиси Али Султан Ташиев билдирди. Айтымында текшерүүдө автомектептердин талапка жооп бербегени, материалдык техникалык базасында мүчүлчүлүктөр аныкталган. Буга чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков айдоочулук күбөлүктөрдү алуу үчүн жасалма документтерди даярдаган автомектептердин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөргөн. Кабарлардын күндүзгү чыгарылышы мына ушул менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан көрсөңүздөр болот. Биздин сайт ынтымак @KG. Мында кыргыз, өзбек жана орус тилинде маалыматтар менен таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы, күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта туруңуздар.